1991 жылы ушул легендарлуу парламенттер декларацияны кабыл алып, эгемендүү мамлекет болгонубузда. Ошондо мен да жогорку кеңеште легендарлуу парламентте депутат элем. Ат башы районунун Акмойын округунан шайланып келдим эле да. Анан ошол кезде эгемендүү мамлекет болгонубуздан кийин, өзүнүн символикалары, өзүнүн валютасы, өзүнүн границасы, өзүнүн президенти, өзүнүн негизги закону, конституциясы болуш керек эле да. Ошонун баарын легендарлуу парламент кабыл алды. Ошол кабыл алып атканда, ошо символикаларга келгенде атайын жогорку кеңеш токтом кабыл алып, сынак жарыялады да. Ушу гербке, гимнге, желегибизге 3 март 1992 жылы желегибизди кабыл алдык. Андан кийин гимнди кабыл алдык. Ошол эле 92 жылы. Ал эми гербке келгенде ушул 2,5 жыл ушу талаш тартыш менен аябай сынактар да көп болду да. Ошонун ичинен жогорку кеңеште комиссия карап 5 гербти жогорку кеңешке талкууга алып чыкты. Ушу талкууга алып чыкканда 5 гербтин биздики ушул жогорку кеңештен өтүп кетти да. Ошол өткөндөн кийин Асейин Абдыраевич көздү ушу герб мамлекеттин гербинин автору деп таанып, окуп жарыялады. Ушу бүгүнкү күнү карап көрсөк, бүткүл мекеме жетекчилердин имараттарында, бүткүл кабинеттерде ушул мамлекетибиздин желеги желбиреп, гербибизди баарлык адамдар тагынып, ушуну сыймык менен карап, сыймыктанып турушат. Мен абдан кубанычтамын. Ошол кездеги 350 депутаттар бир адамдай болуп, ынтымакта, биримдикте эгемендүү мамлекетибиз батыраак бутуна туруп кетсе экен деп, негизги конституцияларыбызды, валюталарыбызды ушунун баарын кабыл алышканда, ошон үчүн мен бүгүн ушу жалпы кыргыз элин куттуктап кетким келет. Ушу эгемендүү мамлекеттин символикаларын ыйык сактап, ыйык көтөрүп, ынтымакта болуп, биримдикте болуп, ушул мамлекетибиз мындан бетер дагы өсүп өнүп, алдыңкы мамлекеттердин арасына кошулуп, ошондо биздин желегибиз, гербибиз, гимнибиз жаңырып турса деп тилек кылам.